Илим жана зикир. Зикир 66. Айша радиаллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir кишини bir жамаатка амир, башкача айтканда башчы дайындады. Ал киши имамчылык кылып, намазга өткөндө кайсы сүрөнү окубасын, сөзсүз Кул хуаллаху ахад сүрөсүн аягына кошуп окуйт эле. Алар кайтып келгенде, жамааттагылар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол жөнүндө кабар беришти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне себептен ошентип окуганын анын өзүнөн сурагылачы, деди. Алар андан сурашканда, ал киши бул сүрөдө ырайымдуунун сыпаты айтылат. Ошон үчүн мен аны жакшы көрөм, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала да аны жакшы көрөт деп кабар бергиле ага, деди. Айша радиаллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам bir кишини bir жамаатка амир, башкача айтканда башчы дайындады. Ал киши имамчылык кылып, намазга өткөндө кайсы сүрөнү окубасын, сөзсүз Кул хуаллаху ахад сүрөсүн аягына кошуп окуйт эле. Алар кайтып келгенде, жамааттагылар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол жөнүндө кабар беришти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне себептен ошентип окуганын анын өзүнөн сурагылачы, деди. Алар андан сурашканда, ал киши бул сүрөдө ырайымдуунун сыпаты айтылат. Ошон үчүн мен аны жакшы көрөм, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла Таала да аны жакшы көрөт деп кабар бергиле ага, деди. Бухари.